Азыркы замкание моодон чыкты мына. Такталары кулап кетти. Бул көрүнүш Жалал Абад шаарындагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин айланасында болгон. Тасмада көрүнүп тургандай курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдөн тактай кулап, бара жаткан жай тургунду басып кала жаздаган. Кала тургуну Осмон Уламсадыр уулу мындай жагдай адам өмүрү үчүн кооптуу экенин жана курулушта техникалык коопсуздук чараларын кармануу зарылдыгын белгиледи. Өзүм күбө болдум, өзүмүн эле алдыма түштү жанагы тактай. Ал тактай бирөө жарымдын башына тийген болсо адам сого албайт. Ошол жердечи. Буну деген эмнеден кабар берет? Ошол жерде техникалык эреже эмне экенин билбеген куруучулар иштеп аткандан кабар берет да. Сөзсүз аны караш керек, көзөмөлдөш керек. Атайын бир өзүнүн курууч компаниянда ушундай бир адистери бар. Башка дагы биздеги жана тиешелүү органдардын ошол көзөмөлдөгөн кишилер бар да. Ошолор карап, буга маани бериш керек. Анан шалаакы куруучулар иштеп аткан жерде кантип сапаттуу үй курулат? Экинчи жагынан курулуш жүргүзүүдө техникалык коопсуздук чараларды эске албай жаткандар тууралуу нааразычылыктар буга чейин да айтылып келген. Себеби кайдыгерликтен улам адам өмүрүнө зыян келтирилиши мүмкүн дешет. Тосуш керек сөзсүз. Себеби адамдар басканда белгиленген бир территория болот да. Могу жакка киргени болбойт, курулуш жүрүп жатат дегенчи. Эгер ушундай бир кокус бир нерсени кулатып кирген болсо, ошол жанагы тосмонун ичинде гана түшүш керек да. Тосмо бул адамдар чектеп турат да, ары бери баспагангачы бүгүнкү күндө шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн көбүндө ушул эреже сакталган жок. Ал эми шаардык мэриядан билдиришкендей, курулуш жаатындагы коопсуздук маселеси боюнча атайын инспекция иш алып барат. Тиешелүү эрежелерди сактабаган юридикалык жактарга 13.500, жеке жактарга 5.500 сом айып салынат. Шаар куруу комиссиясынын жетекчиси болуп, ушу Жалал Абад шаардык архитектура башчысы эсептелет. Ошол жерге биз талаптарды койгонбуз. Кайсыл жерде ушул курулуш башталып аткан болсо, ошол жерге балдар ойноочу аянтчасы, ошондой эле автостоянкасы, ошондой эле курулуп жаткан жерде коопсуздугун кабылыш үчүн бар жок ошол курулуш аянтын тосуш керек. Эгерде ошол талаптарга жооп берилбеген курулуштар болсо, биз мыйзам чегинде чараларды көрүп жатабыз. Ал эми Жалал Абад региондук архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы курулуштун сапатын, мыйзамдуулугун жана коопсуздук эрежелеринин аткарылышын көзөмөлдөйт. Эгер белгиленген коопсуздук эрежелерин сактабагандар аныкталса, чара көрүп, айып пул салат. Өзү строй генплан деген бар да. Курулуш башталганда документтер баары бүткөндөн кийин разрешение берилгенден кийин строй генплан тосулат. Айлана полный тосулуш керек. Тосулуп туруп анан кийин курулуш башталыш керек да. Тилеге каршы бүгүнкү күндө көп самовольный строительстволор аны да кылбастан курулушту баштай берип атат. Строй генплан болгондо королонот да, ол тосулат. Тосулганда техника дагы ошол жерде иштеш керек. Биякта кородон сырткыга жүргөн адамга немеси тийбеш керек да. Коркунуч келтирбеш керек. Жалал Абад шаарында жалпы 16 көп кабаттуу үй салынган болсо, анын ичинде көп кабаттуу 3 үйдүн мыйзамсыз курулгандыгы аныкталган. Ал эми дагы 5 үйгө айып пул салынган. Калаага курулуштар түшүп, инфраструктурасы жакшырганы оң. Бирок мында эң оолу айланасындагы адамдарга зыян келтирбей, коопсуздук эрежелерин сактоо талап кылынат. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.